Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге сұраныштар бойынша Sinister деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчимин. Сіз мага жакты белгисин басып, анан да видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз тасманы талдоону баштадык. Тасманын башында эле бакта асылып турган адамдардын видеого тартылып жатканы көрсөтүлөт. Андан соң биз Элисан аттуу жазуучу менен таанышабыз. Ал детектив жанрындагы чыгармаларын жаратып, бир топ эле атактуулукка жетишкен. Жакында эле ал өз үй бүлөсү менен жаңы үйүнө көчүп келишти. Ал үйдө буга чейинки жашаган адамдар бир жыл мурун бакка асылып муунуп калышып, ал эми үй бүлөдөгү эң кичинекей кыз дайынсыз жок болуп кеткен. Элисан албетте мындай окуя жөнүндө кабардар болот, бирок бул жөнүндө аялына жана балдарына айтпоону чечет. Алар жайгашып бүткөндөн кийин Элисан өз бөлмөсүндө ишин улантып жатып эле үйдүн чатырына чыгып барып эле ал жактагы үкөктүн ичинен эски проекттарды видео жазуулар менен таап алат. Ал буга чейинки бир жыл мурун болгон окуяга кызыга баштап, окуя болгон күндөгү сүрөттөрдү карап жатып, үйдүн чатырында эч нерсе болбогонун көрөт. Анда бул эски проекттер кайсыл жактан келип калды деп эле анын тетиктерин туташтырып, жарыкты өчүрүп дароо эле видео жазууну көрө баштайт. Видеонун биринчи кадрларында ушул үйдө жашап жаткан бактылуу үй бүлө көрсөтүлөт. Бирок кийинки кадрлар таптакыр тескерисинче болуп, жанагы үй бүлө мүчөлөрүнүн баардыгы бакта асылып турган болот. Аларды кимдир бирөө видеого тартып жатат жана үй бүлөнүн эң кичинекей кызы дайынсыз жок болуп кеткен. Аны көргөн Элисандын жүрөгү бир аз сыгыла түшөт да дароо эле экинчи видео жазууну көрө баштайт. Ал жакта да алгачкы кадрларда көл жээгинде жүргөн бактылуу үй бүлөнү көрсөтүп, бирок бир мүнөттөн кийин эле ал үй бүлө мүчөлөрүнүн баардыгы колу буттары байланып, унаанын ичинде жаткан болот. Белгисиз бирөө аларды видеого түшүрөт да ичиндеги адамдарды тирүү эле өрттөп жиберет. Аны көргөн Элисан дароо эле полицияга телефон чала баштайт. Бирок бир саамга туруп ойлоно калат да, эгер мен полицияларга кабар берип койсом, алар видео жазууларды өздөрүнө алып алышат дагы. Мен бул окуяны толук изилдей албай, өтө бир атактуулукка алып келе турган чыгарманы жаза албай калам да деп ойлоп, полицияларга чалбай токтоп калат. Ошол замат эле үйдүн ичинен бир кызыктай үндөр чыга баштап, Элисан бөлмөлөрдү кыдырып жатып, бир бөлмөдө чоң үкөктүн турганын көрөт. Ошол учурда эле жүрөктүн үшүн алып, анын баласы үкөктүн ичинен чыга калат. Элисан дароо эле баласын көтөрүп сыртка чыгып, артынан жубайы да келип калат. Алар баласын ойготушат да кайрадан бөлмөсүнө алып барып жаткырышат. Эртеси Элисан ал жөнүндө баласынан сураса, баласы эч нерсе билбейт экен. Сыягы баласы уйкулуу көзү менен басып кетсе керек. Эртеси күнү кечинде да Элисан жанагы иштерин изилдөөнү уланта баштайт. Адаттагыдай эле видео жазуунун башында сууга түшүп жаткан бактылуу үй бүлө көрсөтүлөт. Андан кийин окуя кайталанып эле үй бүлө мүчөлөрүнүн эң кичинекей кызынан башкасынын баардыгын сууга чөктүрүп өлтүрүп жаткан видео көрсөтүлөт. Анан да Элисан ал видеону көрүп жатып эле кокусунан бир түрү суук сөлөкөттү байкап калат. Аны жакшылап карап жатса эле эски проекттер өрттөнө баштайт. Элисан өрттү өчүргөнгө жетишип калат. Эртеси болсо анын аялы Элисанды уруша баштады. Анткени баласы мектепте тактанын бетинде даракта асылып турган 4 адамдын сүрөтүн тартып коюптур. Жубайы Элисанга мунун баардыгы сенин айыңан. Сен капкаяктагы эле жүрөктү түшүргөн нерселерди жаза бересиң. Ал жөнүндө балдар дагы билип калган окшойт деп айтат. Элисан аялын тынчтандырып коет да бөлмөсүнө барып кайра эле жанагы ишин изилдей баштайт. Акыркы видеодон дагы бир жүрөк үшүн алган жанакы эле видеолорго окшош болгон видеону көрөт. Аңгыча болбой эле үйдүн чатырынан үндөр чыккандай болуп, Элисан дароо жогоруга чыгып барат да жанагы видеолордо болгон окуялардын баардыгы бир тактанын бетинде сүрөткө тартылганын көрөт. Анда Элисан ал сүрөттү видеого түшүрүп алат да кайра артка кайтып баратып, ал жердеги жыгач сынып кетип, төмөндүк өзү эмне болуп кулап кеткенин өзү да түшүнбөй калат. Эртеси күнү ага дарыгерлер жана шерифтин жардамчысы келет. Элисан ага ар кандай үндөр жөнүндө айтып берсе, шерифтин жардамчысы Элисанды тынчтандырып коет. Анан да ал Элисандын бөлмөсүнө кирип калат да детективге окшоп эле укмуштуу да изилдөө иштерин жүргүзүп жатканын көрүп, атактуу Элисандан автограф жазып берүүсүн суранып, анан да мен сизге жардам бергим келет, мен сизге кандай жардам бере алам деп сураса, анда Элисан ойлонуп кетип, жанагы видеолордогу өлүм болгон күндөрдү жазып берип, ушул өлүмдөр кайсы жерде болгонун, анан да башка маалыматтарды таап берүүсүн суранат. Ал кеткенден кийин Элисан ишин улантып, жанагы видеолордун баардыгында бир эле түрү суук сөлөкөт бар экендигин байкайт. Көп өтпөй эле ага шерифтин жардамчысы телефон чалып калат. Ал маалыматтарды тактап Элисанга айтып, көрсө жанагы видеолордогу ар бир үй бүлө Элисандын үй бүлөсүнө окшоп эле. Биринчи үй бүлө өлтүрүлгөндөн кийин эле бир топтон кийин экинчи үй бүлө ошол жерге көчүп келип жатканы билинет. Эми Элисанга ар түнү кыйналып эле уйкусуздук келе баштады. Ал түнү да үйдөн бир кызыктай үндөр чыккандыктан кыдырып жүрүп эшикке чыкса, анын баласы кайра эле түндө басып кетмей адаттарынан кыйналып жатыптыр. Ошентип кайра таң атып, эртеси күнү шерифтин жардамчысы бардык материалдарды алып келет. Элисан ага окуя жөнүндө айтып бермекчи болуп, бул сен изилдеп келген үй бүлөлөрдүн өлүмүндө кандайдыр бир байланыш бардай. Булардын өлүмүн кимдир бирөөлөр атайын уюштурган деп божомолдойт. Анан да бардык видеолордо эле бир сүрөткө окшоп тартылган символ көрүнүп калып жатат. Балким булар кандайдыр бир секта болушу мүмкүн деген дагы жоромолун айтат. Кечинде Элисан дагы бир видео таап алып, ал деле башка видеолорго окшогон болот.
Андан кийин Элисан бир профессор менен видео байланышка чыкканга мүмкүн болуп, ал профессор Элисанга Элисан жөнөтүп койгон символдор аркылуу кандайдыр бир секта барбы же жокпу аныктап бергенге аракет кылат. Көрсө тарыхта бул белги бар экен. Ал белгини жамынып жүргөн адамды Багул деп аташып, кичинекей жаш балдарды уурдап кетери жөнүндө айтылат. Ошентип күн өткөн сайын эле Элисандын үйүндө бир кызыктай нерселер боло баштады. Түн жарымында эле кимдир бирөөлөр эски проекторду күйгүзүп коюшат. Үйдүн ар кайсы жерлеринен ар кандай үндөр чыгып эле Элисан аларды издеп, бирок эч нерсени деле байкай албайт. Бирок ошол эле учурда жанагы буга чейин өлтүрүлгөн үй бүлөлөрдүн жоголуп кеткен кичинекей балдар кыздары Элисанды жана анын үйүн тегеректеп эле жүргөнүн көрөбүз. Ал эми Элисандын кызы Эшли ал балдар кыздарды кадимкидей эле көрүп жатат жана ал балдардан коркпойт деле. Анткени бул кезде Эшли Багулдун таасирине дээрлик кирип калган эле. Ошентип Элисан ал түндү да таң атырып, эртеси шерифтин жардамчысынан бул үйдө мурун жашап каза болгон үй бүлө полицияларга эч кандай арыз даттанууларын, бул үйдө бир кызыктай нерселер болуп жатканын айткан эмес беле десе, шерифтин жардамчысы эч кандай арыз даттануулар келген эмес деп айтат. Аңгыча эле үйдө дагы ызы чуу башталып, Элисан ал жерге жетип барса эле анын жубайы кызы Эшлини каалганын бетине сүрөт тартып салгандыгы үчүн урушуп жатыптыр. Элисан болсо каалганын бетиндеги сүрөттү көрүп эле оозу ачылып калат. Көрсө Эшли буга чейин 1 жыл мурун бул жерде жашаган үй бүлөнүн кичинекей жоголуп кеткен кызынын сүрөтүн тартып коюптур. Эшли ата-энесине ал кыздын аты Стефани экенин айтып, мен ал менен сүйлөшүп жатам деп коет. Мындай сөздөрдөн кийин Элисандын аялы дагы бул үйдө 1 жыл мурун ошол каргашалуу окуя болгонун билип калат. Ошентип ал түнү дагы Элисан кайра эле бир кызыктай үндөрдөн уламай ойгонот. Ал туруп барып караса үйдүн чатырына чыккан жол ачылып калыптыр. Дароо эле чатырдан башын чыгарып карап көрсө, ал жерде баягы жоголуп кеткен балдар чогулуп алышып, өздөрүнүн өлтүрүлгөн үй бүлөлөрүнүн видеолорун көрүп жатышыптыр. Жүрөгү оозуна келип калган Элисан ал жактан кулап түшүп, дароо эле эски проекторду видео жазуулар менен кошуп сыртка алып чыгып өрттөй баштайт. Өрттөп жатса анын жанына жубайы чыгып, эмне болду деп сурап, Элисан болсо биз бул жерден азыр кетебиз деп айтат да, аялын 2 баласын унаасына салып, катуу ылдамдыкта жүрүп кетет. Ошентип эртеси алар кайрадан мурунку жашаган үйлөрүнө кайтып барышып, Элисан жанагы окуялар жөнүндө баардыгын жейиштирип жок кылып, жаңы жашоо баштоону чечип, баардыгын жаман түш сыяктуу унутуп салууну чечип жатканда, үйдүн чатырына буюмдарды чыгарып коеюн деп жатып эле ал жактан кайра эле баягы үкөктү көрүп калат. Көргөн көздөрүнө ишенбей, үкөктүн ичин ачып эски проекторду көрөт. Болушу мүмкүн эмес, мен бул проекторду өрттөп салгам деп аны ары бери чачып жатып, үкөктүн ичинен мурун көрбөгөн бир баштыкты көрүп калат. Анын ичинде дагы бир видео жазуу бар экен. Эмне кылаарын билбей Элисан ал видеону дагы көрүп көрөт. Ал видеону көргөндөн кийин гана Элисан баарын түшүнүп баштады окшойт. Көрсө жанагы буга чейин өлтүрүлгөн үй бүлөлөрдүн баардыгын алардын эң күчүү балдар кыздары өздөрү өлтүрүптүр. Таң калып эле кофесинен иче калайын десе, кофеси калбай калган болот. Идиштин алдында бейпил түн атаке деп жазылган жазууну окуп, ошол бойдон таттуу уйкусуна кулаган бойдон кете берет. Бир кезде эле көзүн ачса, өзүнүн да жубайынын да колу буттары таңылган абалда болот. Анын бет маңдайында колуна камераны балтаны сүйрөп келген Эшли көрүнөт. Эшли камераны коюп коет да эч нерсе болбогон нерседей балтаны көтөрүп барып ишти бүтүрүп салат. Эми жанагы эски проектордун үкөгүнө дагы бир үй бүлөнүн өлтүрүлгөн видеосу кошулду. Сүрөт аркасынан Эшлини жанагы жоголгон балдар карап турат. Багулдун таасирине өтүп өзүн такыр башкара албай калган Эшли кан менен бөлмөлөргө ар кандай сүрөттөрдү жана Багулдун белгисин түшүрүп, бир кезде эле анын жанында Багул пайда болот да Эшлини көтөрүп алып сүрөттү көздөй сиңип кеткендей болду. Дал ушул жерден тасма соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.